Түшкү жаңылыктардын чыгарылышын баштайбыз. Сиздер менен мен Айганыш Туратбек кызы, амансыздарбы? Президент Садыр Жапаров бүгін 25 мартта эл жана турак жай фондун каттоо өнөктүгү башталганына байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоду. Эл жана турак жай фондун каттоо ишинин экономикалык жана социалдык мааниси абдан жогору. Баарыбыз билгендей, калктын демографиялык абалы дайыма өзгөрүп турат. Ага акыркы 10-15 жыл аралыгындагы ички жана тышкы миграция агымы чоң таасир этүүдө. Бул убакыттын ичинде турак жай фондунун курамында, жайгашуусунда жана сапатында олуттуу өзгөрүүлөр болду. Айрым турак жайлар тийиштүү мамлекеттик жана муниципалдык органдардын уруксаты жок, бекитилип берилген долбоорлору жок курулду. Ошондуктан өлкөдөгү калктын саны, аймактарда жайгашуусу, жынысы, жаш курагы, улуту, билим деңгээли жана жашоо шарттары тууралуу чыныгы жана так маалыматтарды алуу каттоонун негизги милдети болуп саналат. Эң башкысы, каттоонун жыйынтыгында алынган маалыматтар өлкөнүн жакынкы жылдардагы жана келечектеги социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн стратегияларын иштеп чыгууга же тактоого негизги база болуп эсептелет. Кыргызстанда ар бир адам маанилүү уранынын алдында өтө турган эл жана турак жай фондун каттоо өнөктүгүнө жигердүү катышууга чакырам деп айтылат кайрылуусунда. Ошто эл жана турак жай каттоо аэропорттон башталды. Түнкү саат 24:00 Ош аэропортунда чет өлкөгө чыгуу алдында турган жарандар катталышты. Каттоодон өлкөдө жашаган ар бир адам, анын ичинде 1 жылдан ашуун убакыттан бери Кыргызстанда жүргөн чет өлкөлүк жарандарда өтөт. Аларда атайын 1 ай окуудан өткөн, тиешелүү бейджиктери бар кызматкерлер аркылуу ар бир адам тууралуу маалыматтар жеке өзүнөн алынып системага киргизилет. 24 марттан 25 мартка караган түнү мындай каттоо бир гана Манас жана Ош эл аралык аэропортторунда уюштурулган. Ал түнкү саат 3-кө чейин уланды. Мамлекеттик масштабтагы каттоо өлкө аймагында жашаган калктын расмий санын аныктоо үчүн 10 жылда бир жүрөт. 2019 жылга пландалган каттоо коронавирус пандемиясына байланыштуу 2022 жылга жылган. Атайын даярдыктан өткөн каттоочулар 10 күн бою үймө-үй кыдырат. Эгер мурда маалымат кагаз түрүндө толтурулуп келген болсо, бул жолу алар атайын иштелип чыккан мобилдик тиркемеге жүктөп турат. Мисалы үчүн азыркы учурда бизде Ош шаарында 330 миңдин тегерегинде калк жашайт. Биз бул эми азыр ушул эл каттоодо анан баягы так саны чыгат да, канчага көбөйгөн деген маалыматты биз ошол эл каттоонун негизинде гана ала алабыз. Бир дагы адам калбаш керек, баарын каттоого мүмкүнчүлүк бар. Ошону азыр иш жүзүнө ашырып атабыз. Соттор менен жалпыга маалымдоо каражаттарынын ортосундагы байланыштарды бекемдөө. Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков соттор менен журналисттердин кызматташуусун жогорулатуу багытында Ысык көлдө уюштурулган. Аталган иш-чара экинчи ирет өтүп жатат. Максаты өзгөчө маани берүү менен сотторго болгон жалпыга маалымдоо каражаттарынын көз карашын, наразычылыктарын, орун алып жаткан көйгөйлөрдү түз кеңешип, сот бийлиги менен журналисттердин ортосундагы байланышты жакшыртуу жолдорун бирге талкуулоо болуп саналат. Төрага бүгүнкү күндө 4-чү бийлик катарында саналган массалык маалымат каражаттары сот тутумунун ачык айкындуулугун, адилеттүүлүгүн, айрыкча элдин сот бийлигине болгон ишенимин жогорулатууда ролу таасири чоң экендигин таанып, ачык кызматташууга чакырды. Сот тутумунун маалыматтык ачыктыгын камсыз кылуу үчүн соттор менен жалпыга маалымдоо каражаттарынын өз ара байланышы эки тараптардын мыйзамдарынын негизинде курулушу керек деп ойлойм. Сот системасы журналисттерге, сиздерге өз убагында ыкчам маалымат берип турууга милдеттүү. Сиздер да бир гана маалыматты талап кылбастан сот тутумун өнүктүрүүгө, коомчулукка укуктук жактан сабаттуу маалыматтарды берүүгө көмөктөшүүңүздөрдү зарыл деп эсептер элем.
Жер тилкелерин мыйзамдаштыруу уланууда. Бүгүн Аламөдөн районуна караштуу конуштун тургундарына кыймылсыз мүлктүн техникалык паспорттары берилди. Жаңы конуштун алгачкы 26 тургунуна документтерди бүгүн Чүй облусунун башчысы Эркин Тентешев тапшырды. Кадастр мамлекеттик ишканасынын кызматкерлери арыздарды кабыл алып, тиешелүү процедуралардан соң бир жуманын ичинде техникалык паспорттар берилүүдө. Акбосого конуштун батыш тарабында жайгашкан 6 гектар аянтты ээлеген конуштун тургундарында кыймылсыз мүлккө ээлик кылган документтери болгон эмес. Мындан улам каттуу которуу, бала бакча, оорукана сыяктуу социалдык көйгөйлөр жарандарды түйшкө салып келген. Бүгүн болсо алгачкы 26 адамга президенттин Чүй облусундагы өкүлү жер тилкесине техникалык паспорттарды тапшырды. 20-30 жылдан бери самап жүргөн документтерин колдоруна алган жашоочулардын кубанычында чек жок. 30 жыл болду бизге алабыз дегенибизге, жашаганыбызга 30 жылдан бери ала албай, биз эч жерге учетко отурбай, балдарыбыз мына келин алдык, келиндерибизди да учетко отура албай жүргөнбүз. Эми мына биз тек паспорт алдык, эми балдарыбызды учетко отургузабыз. Бир айдын ичинде берилип атат ушул тек паспорт. Биз деген 1 жыл, 2 жыл күтөбүз деп ойлогонбуз, бирок бир айдын ичинде бүтүрүп биздин колубузга тапшырып атканга. Аламөдөн районунда жер тилкелерине жана үйгө документ ала элек 8000ден ашык үй бүлө бар. Учурда тиешелүү кызматкерлер тарабынан арыз кабыл алуу, үйдү ченөө сыяктуу иштер жүрүүдө. Анын жыйынтыгы менен атайын комиссия жер тилкесин мыйзамдаштырууну карайт. Аламөдөн районунда 8000ден ашык түтүн, үй, 1300 гектарга жакын жер ушундай мыйзамсыз курулуп кеткен. Ошолорду бүгүнкү күндө комиссия, райондук комиссия тиешелүү структуралар иштеп, алардын списоктарын биз тиешелүү структураларга жөнөттүк, өкмөткө кетти. Биз ошолорду күтүп атабыз. Бирок бүгүнкү берген техникалык паспорттор бул мурда трансформациядан өткөн контурлар. Бул бүгүнкү алган техникалык паспорттор менен булар учетко туруп, айыл өкмөткө тиешелүү мамлекет тарабынан каржылана турган пособияларды, справкаларды алганга буларга мүмкүнчүлүк болду. Борборгала Бишкекти курчап турган Сокулук жана Аламөдөн районунда Чүй облусуна караштуу 30дан ашык конуш бар. Учурда өз алдынча турак жай куруп алган жарандардан арыздар келип түшүүдө. Эскерте кетсек, техникалык паспорт жер тилкелерин мыйзамдаштыруу боюнча көйгөйлөрдү чечүүнүн алгачкы этаптарынын бири болуп саналат. 30 жылдан бери, 20 жылдан бери мыйзам бузуулар, одоно мыйзам бузуулары менен бул жер тилкелери курулуп, үйлөр курулган. Алар бүгүнкү күндө бир күндө бүтүрүп алганга кыйын экен, абдан. Эми баягы ошончо дагы президенттин тапшырмасы менен бүт баарын тазалап келатабыз. Мындайын айтканда, баягы мыйзамга алып келатабыз. Жер саткан, жерди сатып алган экөөнө тең чара көрүнөт мыйзам чегинде деген казыр катуу талап коюлуп атат. Ошондуктан менин да буйрутмам чыккан, область боюнча бир дагы жерге жаңы фундамент документсиз курулса болбойт. Айта кетсек, өткөн жылы президент Садыр Жапаров жер тилкелерин которуу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Ага ылайык бир канча гектар жер трансформацияланып, ал жакта жашап жаткандардын үйлөрүн мыйзамдаштырууга жол ачылган. Саат 13:00 алынган маалыматтар менен таныштырдык. Ал эми биз сиздер менен кайрадан 16:00 көрүшөбүз. Ушул жана башка маалыматтарды сайтыбыздан жана социалдык баракчаларыбыздан тааныша аласыздар. Бизден алыстабаңыздар.